Так, мгм. Запись начала. Давайте теперь. Сейчас, секунду, поделиться. Все. Сегодняшний эфир у нас, сегодня мы проводим практикум по целям. Так, сейчас почему-то не могу. Все. Все, надеюсь, всем видно, слышно. Если что, пишите в чат, либо можете включить микрофоны, чтобы что-то спросить. Давайте сперва познакомимся. Меня зовут Аида Урусалиева. Я являюсь практикующим психологом. Я уже работаю психологом 2-3 года, у меня есть клиенты. Я провожу консультации. Также помимо этого иногда я провожу подобные эфиры коучинговые. Мне 29 лет, я живу в городе Бишкек. С недавних пор также работаю с вами в компании «Леванте». Здесь на экране видно мой инстаграм. Если хотите, также можете перейти, ознакомиться. В принципе, вот семейное положение. Я сейчас в разводе, у меня есть 4 детей, мамочка 4 детей. Так, хорошо, да, вот здесь хотела показать то, что работаю в компании «Леванте». «Леванте» — это такая компания, которая в Кыргызской республике находится. Сообщество, здесь можно зарабатывать, здесь можно покупать продукцию хорошего качества по доступной цене. Вот, думаю, вам все это известно. Далее также расскажу несколько правил, по которым сегодня будет проходить наш сегодняшний эфир. И первое, с чего мне хочется начать, то, что здесь у нас экологичная среда, и мы друг к другу относимся со взаимоуважением. Очень попрошу всех друг друга не перебивать, не оценивать, не критиковать, то есть чтобы у нас здесь была такая благоприятная, теплая атмосфера. Также у нас действует правило поднятой руки. Здесь в Zoom есть реакции. Вот если вы нажмете в реакции, там есть поднять руку. Если вы хотите что-то сказать, нажмите, пожалуйста, поднять руку. И потом можете со включенным микрофоном задать свой вопрос, либо ответить. Вот. Во время эфира, пожалуйста, выключайте свои микрофоны, чтобы мне ничего не мешало. Так как эфир будет записываться, будет запись, чтобы другим участникам тоже было приятно смотреть. Далее также хочу сказать, что эфир этот будет записан, и все, что здесь говорится в эфире, имейте в виду, что другие участники тоже смогут посмотреть. Так, хорошо. Ага. Можете, пожалуйста, микрофоны выключить? Или вы что-то хотели спросить? Нет, да? Ага. Хорошо, все. Сегодняшний эфир у нас бесплатный. Это у нас хорошая новость, потому что я сама покупала эти знания за деньги, за достаточно такие хорошие. В целом я опытный психолог, сегодня будет обратная связь от меня, поэтому давайте все будем сегодня активно участвовать, задавать вопросы. Сегодня, чтобы участвовать, нам обязательно каждому из нас нужна будет тетрадь и ручка, потому что здесь будет очень мало теории и 100% практики. То есть мы будем с вами работать и выполнять задания, которые я даю прямо сегодня, прямо здесь. И те, кто смотрит наш эфир в записи, тоже, пожалуйста, вместе с нами не перематывайте, садитесь и прямо во время эфира выполняйте также задания. Также хочу поделиться результатами, которые получали участники после практикума по целям. Я проводила этот практикум уже 3 раза. Каждый раз получаю хорошие отзывы, что после практикума стало все понятно. Все цели расписываются, уже появляется энергия, мотивация, дальше двигаться. Появляется такой четкий план, и в целом начинает уже все работать в сторону того, чтобы наши цели исполнялись. То есть не просто я куда-то иду, непонятно, да, без ориентира в жизни, а так, что у меня есть четкая цель и есть конкретные шаги, по которым я иду к своим целям. Далее. Откуда берется энергия? Вообще у человека априори много энергии. Просто зачастую энергия, вот многие из вас могут жаловаться, что недостаточно энергии, хочу работать, хочу зарабатывать больше, но не хватает времени, апатия, усталость и так далее. Но на самом деле у всех нас достаточно много энергии внутри, уже заложено, мы априори имеем большое количество энергии. Но чтобы зажечь, чтобы наш мозг выделял какое-то количество энергии, нам нужно его зажечь, мотивировать и включить вот эту жажду, да, куда-то топить. Обычно, если у человека есть очень большая цель,
у человека выделяется нужное количество энергии для того, чтобы к этой цели прийти. Поэтому именно наш сегодняшний первый эфир я захотела поставить на тему цели, чтобы у всех нас как бы зажглась вот эта жизненная внутренняя энергия и желание работать и топить. И также сегодня на практикуме мы будем искать свою настоящую такую цель, которая нас по-настоящему зажигает, и мы обязательно составим план, как к этой цели своей прийти. Первый шаг, давайте прямо сейчас его начнем. Каждый из нас берет тетрадь и ручку, и в течение 10 минут у нас идет фрирайтинг. Фрирайтинг — это свободное писание. В течение 10 минут вы пишете любые свои цели и желания. Прямо сейчас открываем тетради, ручки и начинаем писать. Желания, цели, любые по любым сферам жизни, это могут быть здоровье, карьеры, финансы, в общем, все, что вы хотите, вы пишете. Самое главное здесь выполнять задания непрерывно, не отвлекаясь, идет выгрузка мыслей. Я засекаю время. Давайте 19:11, 19:20 мы продолжим. Я тоже, наверное, буду вместе с вами выполнять это задание, потому что хочу обновить свои цели. Кто смотрит в записи, пожалуйста, не откладывайте на потом, не перематывайте, и прямо сейчас начинаем вместе с нами выполнять задание. Оставляем дела, которые вы там, возможно, фоном делаете. Этот весь практикум мы будем сидеть у экрана и выполнять задание, поэтому давайте 10 минут. Никуда не уходим, не отключаемся. Сразу садимся и работаем. Я сейчас найду ручку и тоже буду писать. Пишем любые цели, любые желания, которые вы хотите, 10 минут, прям непрерывного писания. Можете писать, какой заработок вы хотите, какие отношения вы хотите. Можно писать в сфере дружбы, допустим, хочу попасть в новое окружение, хочу поехать там, в такую-то страну, в столько-то стран. Что еще? Хочу это купить, хочу получить права, хочу открыть какой-то новый статус. Вы пока пишите, я буду вам накидывать еще идеи разные. Что еще можно? Выйти замуж, да, возможно, у кого-то, родить ребенка. Могут быть цели по здоровью, там, вылечить какую-то болезнь, заняться спортом. Пишите подробно. Здравствуйте. Саламатсызбы, жаңы кирдиңизби?
Азыр 10 мүнөттүн ичинде биз өзүбүздүн максат каалоолорубузду жазып атабыз. Дептер ручканы алып 10 мүнөттүн ичинде каалаган максаттарыңызды, каалоолоруңузду жазасыздар. И можете, пожалуйста, в чат написать, на каком языке удобно было бы, чтобы я вела эфир, на русском или на кыргызском. Баары эле орусча түшүнөбү? Орусча өтөрөйүнбү же кыргызча өтөйүнбү? И на русском, и на кыргызском. Ага. Орусча өтөрөйүнбүз, аралаштырып, если можно. Ага. Кыргызча. Макул. Да, аралаштырып тоже можно. Хорошо. Давайте я буду в основном вести на русском и моментами переводить на кыргызском, потому что кто-то будет смотреть в записи и, возможно, не будет знать кыргызского. Биз азыр 10 мүнөттүн ичинде жазышыбыз керек. Жазып бүтсөңүз дагы көбүрөөк жаза бериңиз, э? Азыр 19:21 болгондо токтойбуз. Дагы да кошуп жаза бериңиз. Көп жазыш керек. Чем больше, тем лучше. Канчалык көп жазсак, ошончолук жакшы болот. Чем больше целей и желаний, тем лучше. Любые цели и желания пишем. Еще пару минут. Кимде канча болду? Сколько написали? Напишите, пожалуйста, в чат. Сколько пунктов? Угу, 13. У меня сейчас на руках тетрадь, которую я в 2024 году писала практикум. Я смотрю, у меня практически все, оказывается, исполнилось. Если хотите, потом поделюсь своими желаниями и как у меня все это сбылось. Поэтому не бойтесь, пишите все, что вам хочется. Хотите, да? Готовюсь, ага. Я вот сейчас прям буквально заглянула. Можете даже так посмотреть. Вот. Что-то вот так смотришь, в какой-то момент для меня все это было желанием, да, целью, а сейчас просто реальность. Так, давайте немножко поделюсь, чтобы у вас тоже, может, включилась мотивация. Писала, что хочу зарабатывать определенную сумму. Я к этой сумме, конечно, еще не пришла, но очень близко. Да? Так, иметь разные источники дохода.
Доход от личного бренда. Хочу быть в здоровых отношениях. Так, здесь. Угу. Про квартиру писала. Тоже сейчас живу там, где я писала, что хочу работать в удобном для меня графике, делегировать бытовые вопросы и задачи. Выступать для людей, Депчас вот в 24 году для меня. Да, кто опоздал, сейчас мы пишем цели и желания. В течение 10 минут, кто подключился, сейчас мы пишем любые цели, любые желания, которые у вас есть. Путешествие, Депчас работать в удобном для меня графике, делегировать бытовые вопросы и задачи. То есть на тот момент, в 2024 году, для меня это было желание, а сейчас я работаю действительно в удобном для меня графике, выступать для людей в онлайне. Вот буквально, да, сниматься, расти в доходе постоянно, обучаться у лучших экспертов и покупать услуги. Это тоже сбылось. Хочу иметь окружение из интересных, успешных, осознанных, настоящих людей. У меня это тоже исполнилось. Хочу иметь помощниц и возможность спокойно строить свой график и планы. У меня сейчас есть няня постоянная, которая сидит с моими детьми, чтобы я работала. Жирма болду дейт. Вот классно. Да, чем больше, тем лучше. Хочу дарить людям подарки, писала Каса тоже. Хочу быть полезной в своей профессии. Хочу иметь блог полезный, залипательный, интересный, грамотный. Так. Угу. Хорошо. Ну, тут не все я прочитала, на самом деле. Так, хорошо. Давайте, если закончили, идем дальше. Следующий шаг, что мы с вами делаем, нам нужно будет... Шаг 2. Из тех целей, которые вы сейчас написали, нужно подчеркнуть, какие из них краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. То есть мы подчеркиваем те, которые исполнятся в течение 1 года, в течение 3-4 лет и которые вот прям долгие. Да? Вот, допустим, купить квартиру, да? Это цель на 5 лет, допустим. Это мы пишем, можете рядом либо разной ручкой, да, зеленой, допустим, отмечать долгие, либо писать рядом, допустим, долгие или короткие. Қанша уақытта орындалат мақсатыңыз? Қысқа уақытта орындалған, бұл 1 жылдың ішінде. Ошолорду өзүнчө жазып, өзүнчө мынтип чийип коебуз. Анан кийин узагыраак аткарылуучуларды дагы өзүнчө башка цвет менен чийип коебуз да. Бөлүп чыгабыз азыркыларды. И следующее задание, Эми Джанна, дагы жазасыз. Чем бы вы гордились в ближайший год? Вопрос к вам. Вот, представьте, что прошел год. Сейчас 2027, да, тоже май. Прошел год, и что вы должны сделать такого, чтобы вы собой гордились? К примеру, я прочитал 10 книг, я выступил перед людьми, я прошел марафон, или я заработал столько-то денег. То есть вы пишете, чем бы вы гордились, какие-то заслуги. Өзүңүз менен эмне кылсаңыз 1 жылдан кийин өзүңүз менен сыймыктанасыз. Кандай жетишкендиктер, ошолорду дагы өзүнчө азыр жазып чыгабыз. 5 минут убакыт берем. 5 минут пишем пункты. Что тут я писала, да? Финансовая независимость, деп жазып турмун. Инвестиции. 1000 часов практики в моей сфере. 1 выступление. Я очень хотела выступать тогда. Так, провести 3 групповые терапии. Поступила на магистратуру. Поехала в путешествие за свои деньги. Дисциплина в спорте. Практически все из этого у меня, оказывается, уже исполнилось. Мен кыргызчада сүйлөгөнгө аракет кылып турамын. Эгерде түшүнбөсөңүздөр жазып коесуздар чатка. Түшүнбөй калдым деп. Суроо берсеңиздер дагы болот. Чем бы я гордилась за ближайший год? У нас же здесь сетевая компания. Может быть, открыть какой-то статус, да, допустим, статус директора, статус лидера, золото, платина. Что хотим? Пишем это.
какие обучения хотели бы пройти, что хотели бы сделать для детей, для семьи. Пойти на массаж, на танцы, на спорт, вставать рано. Может быть, у кого-то с религией связанные, да, желания будут. Так, чат давайте. Пропустила, классно, говорит. Да, да, хорошо. Где-то взяли на заметку для себя из ваших списков. Угу. Могу еще подкидывать. В один день будем делать другую технику. Там будем только желания писать, прям хотелки. Сегодня прям такие мы будем цели писать, а в другой день будем писать желания. Это разные техники. Хочу все в течение года, да. Ну, смотрите, чтобы было реалистично, да, то есть, допустим, вы хотите какую-нибудь большую цель и в течение года, если не можете достичь, ну, то есть ставим реалистично, да, чтобы ваш мозг мог поверить. Если вы сможете в течение года это сделать, пожалуйста, тогда пишем, что это на 1 год цель. Так, жазып бүттүкпү, жазып коюңуздарчы чатка. Эгерде жазып бүткөн болсок, теперь, бүттүк дейт. Теперь мы должны из того, что мы написали, у нас вот желания, цели и чем бы я гордилась. Из всего этого списка нам нужно подчеркнуть топ-10 самых сильных желаний, вот, которые я прям очень хочу, самые важные. Вот какие-то мелкие оставьте, а именно которые больше всего вы хотите, их подчеркиваем. Кыргызчасында айтып коеюн, азыркы жазылган максаттардын ичинен 10ду чийип чыгабыз. Эң мындай катуу чоң максаттарды. Кайсы калоо эң маанилүү, кайсы калоо эң керектүү, эң актуалдуу. Ушул сиз жазган тизменин ичинен эң чоң мындай сизге жаккан 10 максатты чийип чыгасыз. Подчеркиваем 10 самых важных. Так, закончили, да? Если закончили, можете в чат написать. Угу. Да, дейт. Время нужно еще или продолжаем? Хорошо, да, дейт. Угу. Тогда идем дальше. Если подчеркнули 10 самых, теперь из этих 10 самых классных топ-целей нам нужно 3 цели, то есть выбрать самые 3 важных и уже их переписать на отдельную страничку. Переписываем в порядке актуальности. Вот какая цель самая важная, самое главное, пишем прям 1. Цель 1 – это. Цель 2 – такая-то, такая-то. Азыр эми ушул 10 эң маанилүү максаттын ичинен үчөөүн эң маанилүү 3 максатты көчүрүп жазабыз. Анан мынтип жазабыз. Эң маанилүүсү кайсы болсо, максат 1, биринчи максат деп туруп, ошону өзүнчө дептерге жазабыз азыр. Башка бетке. Экинчи, анан үчүнчү, үчөөүн жасабыз. Анан эми азыр мага кайтарым байланыш керек болот. Да, давайте с обратной связью. Кто хочет поделиться своей целью и желанием, потому что я сейчас буду разбирать и помогать вам корректировать. Ким өзүнүн жазган каалоолорун бөлүшкүсү келип жатат. Можно поднять руку, реакции деген жерде есть поднять руку. Или в чат написать. Угу. Есть желающие? Угу. Так, Lexus хочу черный, да? Вот, iPhone это кто? Давайте этот.
Можете включить Айдай, да? Айдай, давайте включите. Если можете камеру не включать, если не хотите, но можете включить микрофон и сейчас прочитать свои цели. Не можете, да? Ага, хорошо. Ребенок, хорошо. Кто может, кто хочет? Давайте, сейчас прям разбор будет, потому что не переживайте, не бойтесь. Мгм. У кого нет рядом детей? Ким бөлүшкүсү келип жатат? Тогда сейчас как в школе по журналу буду по очереди, кого вижу, называть и включать камеры, включать звук и говорить, давайте, деп. Можно не называть прям свои цели обязательно, мисал үчүн, хочу заработать столько-то денег, можно сумму не называть и сказать, что вот просто есть цель заработать деньги. Мгм. Миргуль, Бермет, Назира, Гулия, Динара, Лунара, Джипара, давайте. Айдана, Джипара, Айпери. Мен айылдамын, сейчас не могу. Динара, да? Можете, да, Динара? Можете включать тогда микрофон. Ооба, угулуп атат. Айта бериңиз. Максатым чоң айлыкка чыгуу, жана командамды чоңойтуу. Анан баарын окуй берем да. Топ 3 окуйсуз. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп үчөөнү айтасыз. Ошол чоң айлыкка чыгуу биринчи максатым. Аха. Экинчи максатым саякатка баруу. Экинчиси саякат. Аха. Машина алуу. Үчүнчүсү машина алуу. Хорошо. Келиңиз, эми сиздин максаттарыңызды мен кайтарым байланыш берейин, анан ушуларды эле оңдоп туура кылып жазабыз, Кыргызча ыңгайлуу сизге. Мисалы үчүн эң биринчи максат сиз айттыңыз чоң айлык деп, Чоң айлык сиз үчүн бул канча, мындай сумма барбы өзүңүзгө конкреттүү? Бар, Хорошо, ошол сумманы так жазабыз. Андан тышкары бул чоң айлыкка канча убакытта чыгасыз? Чоң айлыкка мен 3 айда чыгам, аракет кылсам. 3 айда чыгасыз. Хорошо. Анда жанына тушуна бирок бул техникага бизге мындай чоңураак максат коюп туруп, 1 жылдык максат койсок жакшы болот эле. Мисалы үчүн 3 айда ушундай айлыкка чыгасыз, ортомчо максат болсун. 1 жылдан кийин кандай айлыкка чыккыңыз келет? Ошону да жазып кетсеңиз болот да, себеби бул жерде биз азыр көп план түзөбүз да. Ошондуктан бирок 3 айга деле жазсаңыз болот. Менин сунушум 1 жылга деп да жазсаңыз болот да. Ошентип эле жазып койсоңуз болот. 3 айда мынчага, 1 жылда мынчага деп жазсаңыз болот да. Экинчиси болсо, бул команда деп экинчиси саякат экен, Макул, кайсыл мамлекетке? Кайсыл жака? Леванте компаниясы менен чогуу баруу, кайсы жакка болсун. Макул, түшүндүм, хорошо. Буга дагы срок бар, Ооба, 1 жыл срок. Все, хорошо, түшүндүм. Анан машина. Тоже Левантеденби же кандай машина? Машина бар. Жок, ошол иштеп өзүм айлыкка чыккан соң өзүм алып. Макул, түшүндүм. Кандай үлгүдө? Кандай машина болсун? Кандай түстө? Ак машина. Ак машина, маркасы? Пип болсо болот. Азырынча. Макул. Анда азыр сиз минтип оңдоп жазасыз, Биринчи максат. Мынчанчы число. Мен 3 айда, 3 айда болгондо азыр май болсо, июнь, июль, август, августтун мынчасында мындай
сумманы жазып туруп кирешеге чыктым деп жазасыз, жанына 1 жылдан кийин мынчанчы число мындай кирешеге чыктым деп жазасыз. Экинчи максатка мен Ливанте компаниясы менен саякатка бардым, буга дагы дата коесуз 1 жыл деп. Анан үчүнчүсүнө ошол так жазабыз, фит үлгүсүндөгү ак түстөгү унаа алдым деп, мынчанчы число деп жазып койсоңуз дагы болот. Хорошо, чоң рахмат сизге, Динара айым. Дагы ким бөлүшкүсү келип жатат? Бул сонун мүмкүнчүлүк. Азыр разбор кылсаңыз, техника туура аткарылган болот да, ошондуктан тартынбай эметсеңиздер болот. Миргуль, давайте, Миргуль, включайте микрофон. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Миргуль. Компанияда мастер статусундамын. Мен азыр биринчиден директорлукта жапкым келип атат. 2 ай убакыттын ичинде деп жаздым. Андан кийин башында биздин лидерлерибиз 612 миң зарплатага чыккан. Эмне үчүн мен да ошондой зарплата ала албайм деп, мен да 600 миң зарплатага чыксам деген ниетте жаздым. Бирок азыр сиз айткандай убактысын жазган жокмун, бирок 600 миң бир айда айлык алгым келет деп жаздым. Датаны сөзсүз коюш керек. Сиз азыр өзүңүз ойлонуп көрүңүз, сизге кайсыл убакытта ушул максатка жетүү реалдуу. Ошону жазып чыгыңыз, ойлонуп туруп, бирок датаны сөзсүз коюш керек. Себеби мындай дата жок болсо, мээ шашпай жүрө берет да. Мисалы үчүн жашоодо деле үйдү жыйнаш керек болсо, биз жыйнабай отура беребиз го. Ана жыйнайм, мына жыйнайм деп. Анан качан мисалы үчүн 10 мүнөттө азыр үйгө күйөөм келатат же кайнене келатат дегенде шашып ушуп барып жыйнай калабыз го. Себеби дегенде дедлайн, срок. Так срок коюлганда ошого биздин мээ энергия берет. Ушуга жетишип калыш керек деп. Ошондуктан өзүбүзгө убакыт беришибиз керек. Чектелген убакыт беришибиз керек. Эгерде мисалы үчүн сиз азыр жазбасаңыз, мээңиз дагы шашпай жүрө берет да. Ошондуктан өзүңүзгө дата тандап, убакыт тандап, датаны сөзсүз жазабыз, Дагы Үчүнчүсү, ушул директорлукта жапкандан кийин ошо өзүмө машина алуу деп жаздым. Ак түстүү Lexus деп жаздым да. Аябай жакшы, ак түстүү. Бирок мунун да датасы коюлган жок. Буга да дата коебуз. Азыр ойлонуп көрүңүз, сиз ушул Lexus'ту мисалы үчүн 2 жылдабы же 1 жылдабы кайсы убакытта реалдуу жете аласыз? Ойлонуп азыр бизге айтсаңыз болот. Негизи компаниябыз аябай жакшы, анан мен продажамда жакшы кылам, командам деле жакшы, просто мындай өзүм убакыт койсом жетем деген ишенич бар. Себеби мен постоянно ыраазычылык жазып, ошо сиз жазуу деп айтып атасыз, ушул боюнча көп жазам. Бирок мен азыр билдим, убакыт койбойт экенмин, просто жазып кете берет экенмин да. Билесизби, убакыт койсоңуз точно эметилет да. Мен азыр өзүмдүн дептеримди карап атканда, мен азыр центрде жашап атам да. Эмне деп сентябрда жазыптырмын. Я живу в двухкомнатной квартире в июне 2026 года деп жазыптырмын. Мен бул жака май көчүп келдим, көрдүңүздөрбү? Мына анан кийин сүрөткө тартып да жөнөтө алам да. Менде бир ойлор бар да, мындай. Негизи эле мен ушу психология боюнча окуйм, жазам, бирок мындай коркуулар деген нерсени чыгаруу жолун таппай жүрөм да, негизи эле. Мүмкүн ошол нерсе чыгып кетсе, менин баардык нерсем орундалат деген нерсе постоянно ичимде сүйлөйт да. Ал менен дагы иштейбиз. Анан негизи бүгүнкү техника дагы аябай сонун. Азыр техниканы до конца аткарсак, коркуулар уже азайып калат да, ишеним дагы көбөйөт. Ошондуктан коркпой, датаны азыр сөзсүз коюңуз. Себеби дегенде дата аябай керек. Сиз мисалы үчүн өзүңүздүн мээңизге бербесеңиз, чектелген убакытчы ал жүрө берет да, шашпай. Ана болот, мына болот деп. Мисалы үчүн мен жазыптырмын. Я переехала и живу в двухкомнатной квартире в центре Бишкека в июне 2026 года. Мына
Центр, двухкомнатная квартира, мен ушул жердемин. В июне деп жазганмын да. Азыр даже бир ай эрте аткарылыптыр, май. 2026. Мен муну сентябрда жазгам. Азыр буюрса мен сиз айткандай датасын коем. Рахмат. Хорошо. Сизге да чоң рахмат. 3 максат жаздыңыз. Дагы кимде бар? Ким бөлүшөт? Келиңиздер, коркпой, ушинтип. Бул деген практикум да, жөн эле угуп кетмей жок. Ошо чогуу катышып, суроо берип, суроо жооп да, ушундай активдүү катышабыз. Так. Дагы ким? Мен деп жазыптыр. Redmi 10. Келиңиз, сизге микрофон берилет. Микрофонду жандырып айта берсеңиз болот. Redmi 10 деген аты ким болот болду экен? Zoom'га киргенде атыңарды жазып кирсеңиздер аябай ыңгайлуу болот да. Redmi 10 барбы? Азыр мен деп ким жазды? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угулуп атат, ооба. Атыңыз ким болот? Атым Шахризада. Шахризада айым. Мен дагы эң эле биринчи максатыбыз Леванчы болгон үчүн Леванчы менен чоң айлыктарга чыгууну жаздым. Мен азыр Аднажизда болгон үчүн мастер статусун жапкым келет. Эң эле биринчи максатым. Мастер статус, Аз күн болду, мен ошо 1 жуманын ичинде офис ачканды максат койгон элем. Биз ИП ачып, офис ачтык, үйгө. Ошол менин максаттарым дагы. Эмнечи, убакытчы? Дата барбы? Дата койбоптун, азыр жүргүлежен уккандан кийин коем сөзсүз. Ооба, коюп чыгыңыз. Эки максат айттыңыз, чоң айлык, анан чоң айлык дегенде дагы конкреттүү сумманы жазабыз, Суммасын жазбадым, бирок эми азыр максаттарыбыздын бардыгы Леванчы болгон үчүн ушу Левант аркылуу кыялдарыбызды орундатабыз деген максаттарды жаздым да. Ушул максаттар эң маанилүү сиздер үчүн. Ооба. Кээде мындай да болушу мүмкүн да, азыр баарыңарга эле айтып атам. Мисалы үчүн мен чоң айлыкка чыккым келет деп жазып атам максатка, бирок чынында мага ушул чоң айлык эмне үчүн керек? Балким мен машина алгым келет, же балким мен үй алгым келет, же балким мен бир мамлекетке баргым келет. То есть мен үчүн мээме эмне маанилүү? Ушул акчанын өзү маанилүүбү, же андан артында турган бир конкреттүү, андан дагы мындай мага керектүү максат барбы? Эгерде ушул мисалы үчүн айлыктын артында андан да чоңураак максат болсо, ошол максатты жазабыз да. Эгерде андай мындай так максат жок, просто ошо мага ушундай деңгээл, жашоо деңгээли керек болсо, анда ошол айлык деп жазсаңыз болот да. Азыр мисалы үчүн кээ бирлер балким өзүн оңдоп кетет. Балким кимдир бирөөдө ошол акча менен бир мамлекетке балким баргысы келгендир, же бир университетке тапшыргысы келгендир, же бир ошо акчадан дагы мындай маанилүү, кызыктуураак мындай зажигать эткен максаты бар. Ошонусун жазат да биринчи номерге. Макулбу? Макул, түшүндүм, рахмат. Так сумманы жазасыз, мастер статус дептирсиз, анан даталарды сөзсүз коесуз. Анан сиз экини эле айттыңыз го, үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү мен жазганым ушу баарыныкындай эле машина алыш. Макул. Машинанын дагы үлгүсүн, түсүн жазасыз, датаны сөзсүз жазасыз. Макул, рахмат чоң. Шахризада айым. Дагы ким бөлүшкүсү келип турат? Жипары, келиңиз Жипара айым. Сизди угалы. Менин атым Жипара. Мен Леванте компаниясынын эң биринчиден болуп катталгам. Спонсорум компания. Мен азыр ай сайын лидер серебро статусун жабам. Зарплата 400-500 тегереги. Азыр менин биринчи целим 1 миллион зарплатага чыгыш.
быйыл до Нового года. Мгм. До Нового года зарплатаны 2 эсе көтөрүү. Это первое. Экинчиси, тоже до Нового года, эми срогу бар. Лидер золотаны жабыш. Мгм. Статус лидер золота. Это следующая ступенька, да? Лидер Хорошо. серебряный блин. Мгм. Вот. Үчүнчүсү, главный тоже. Мгм. Кредиттен кутулуу. У меня ипотека. Мен бул Мгм. Леванте компаниясында иштеп, 9 ай дегенде трехкомнатный квартира алгам. Анан алгам. Андан кийин жер үй алдым ипотекага 5 жылга. 1,5 жыл болду төлөгөнүмө. Былтыр январь айында алгам да. Ровно 1,5 жыл болду төлөгөнүмө. Дагы 3,5 жыл калды. То есть цель айына миллион зарплатага чыгыш и вот эту ипотеку быстрее погасить, закрыть. Мгм. Мгм. Хорошо, хорошо. Срок Вот, есть, конечно, мен эми планы, цели 20 ашык, просто бул главныйлары, да. Мгм. Вот. Өзү негизи жылына, жаңы жылдын астында, вот у меня каждый год эме да, жаңы эме ачып, ежедневник ачып жазам да. Например, 2026-га целдерим кайсыл? Полностью мечта. Иногда мындай фантастиканы деле жазып коем, но сбывается. Надо писать обязательно. Да, Потому да. что мен ушуга ишенем. Менин целим үйүмдүн сырты серый цветте болчу да. Мгм. Серый цветте болчу эмес, серый цвет. Ушуга серый цветте машинаны каалагам да. Мен буга чейин ак фитте жүрөт элем. Фитти сатып, үстүнө акча кошуп, үйүмө подцвет кылып, серый цветте Hyundai Santa Fe машинаны алдым. То есть мечты Мгм. сбывают. Мындай. Действительно, ичиңден мындай каалап, даже мынтип элестетип эме кылса, ошол болот экен да. Конечно, элестетип туруп үйдө жатпашыбыз керек, ошого аракет кылышыбыз керек, иштешибиз керек, чтобы исполнить, да. Бирок мынтип элестетип, от души, чын Мгм. жүрөктөн бирдекени кааласак, и ошону бир жерге жазып, эме кылсак, ошол болот экен да. Потому что мен азыр бул жерде 2026-га 21 пожеланиям жазылган, анын уже мына жылдын ортосуна келе элекпиз еще. Келип Мгм. калыпыз да, уже июнь почти. Раз, два, три. Үчөөсү аткарылыптыр да. Мгм. Машинамды жаңылоо дегем, ал аткарылган. Үйгө навес куруп, эме заборду көтөрүш деп жазганмын декабрь айында. Мгм. Ал эмем бүттү. 1 ай уста салгам. То есть птичкаларым, 3 птичкам бар, буйруса дагы 17си бар, буну аткарыш керек. Жаңы жылга чейин. Вот. Абдан Ошого сонун. обязательно мен Рахмат. ушуга аябай ишенем да, жазып, не то что жазыш, плюс ошону прям мынтип элестетип кааласа, ошого жетсе болот. Азыркы цель команданы өстүрүп, чоңойтуп, азыркы зарплата, доходду 2 эсе көтөрүш до Нового года. Вот цель. Аны көтөрсөң, естественно, ал зарплатадан толтура деген мына жерде птичкалар коюлат да, то есть много чего решай. Вот. Туура. Да, чоң рахмат сизге. Ооба, сиздики баары так экен. Сиздерде Жылына у меня оңдобойбуз. цель каждый год декабрда жазам дагы, и кийинки жаңы жылга чейин ушулар аткарылыш керек деп эме кылам. И тушуна птичка коем дагы, кийинки жылы баягы птичка коюлбай калгандарды заново жазам да. Мгм. Хорошо, рахмат. Эфирдин аягына чейин биз менен болуңуздар. Аяк жагында ошо визуализацияны да жасайбыз. Анан дагы бир сонун техника беремин. Үй тапшырмагач ошону да аткарсаңыздар, целдер мындай бат-бат ишке ашат. Чоң рахмат Жапарайым. Дагы каалоочулар барбы? Жазыш сөзсүзбү деп сураптыр чатта. Ооба, жазыш сөзсүз. Сөзсүз түрдө жазыш керек. Эгерде жаза элек болсоңуз алып келип жазыңыздар. Бул ойдо ойлоп койгон өзүнчө, анан жазган өзүнчө да. Жазганда бат аткарылат. Эгерде сиз жазбасаңыз, бул мындай максат эмес да. Бул жөн эле ой. Ой ишке ашыш үчүн жазылыш керек сөзсүз. Да, ровно вот 2 жыл мурда мен квартираны алып атканда жер үйдү эме кылгам да, максат койгом. Кийинки цель жер үй болсо депчи. То есть ошол дагы эмеде жазылган списогумдачы. Поэтому каждый год всем советую, да, обязательно жазыңыздар.
Эмнени каалайсыздар? Даже болсо цветинен бери жазыңыздар. И срок, обязательно срок. Это важно. Жөн жазып коюп эле мечтать этип жүрүш эмес. Цель. Мына айга чейин, мына жылга чейин мен ушуга жетишим керек. И кыймыл аракет. Ооба, негизи бүгүн бир мындай жаңы дептер менен баштасаңар жакшы да, себеби бул дептерди толук ушул максаттарга арнайбыз. Башында азыр максаттарын өздөрүн жазып чыгабыз, андан кийин план түзөбүз. Анан ушул дептерди силер жазып эле унутуп койбостон, ушул дептер менен иштейсиздер. Ар дайым кирип, кайсы эмне аткарылды жазып, азыр мен дальше түшүндүрүп берем, не? Ошондуктан мындай жаңы дептер болсо аябай сонун болот да. Дагы каалоочулар барбы? Келгиле, тартынбай кошулуңуздар. Дагы 1-2 каалоочуну угабыз, анан дальше кетебиз, Келгиле. Дагы ким бөлүшкүсү келип турат? Хорошо. Так. Бул сабак бизге канча убакыт болот? Бүгүнбү? Азыр дагы 1 саат эфирде болобуз, андан кийин бүтөт буюрса. А так эфир сакталат. Макул. Тогда идем дальше, да, эгерде. Так. Все, хорошо, идем дальше тогда. Эми болсо, ушул максаттардын ичинен азыр бир максатты тандайбыз. Эң бизге чоң, эң бизге мындай керектүү, жаккан, актуалдуу максатты тандап туруп, топ 1 деп жазабыз, Андан кийин ал максатты биз шаг 4 минтип дептердин ортосуна жазышыбыз керек болот. Мисалы үчүн, кандай максат болду? Мисалы үчүн 500 000 айлыкка чыгуу. Ошону бул жерге жазып туруп, анан минтип айландырып тегерек коебуз. Мисалы үчүн цель 1 стать директором, бул өзүнчө бир статус, же открыть серебро, золото, лидерлик, или выйти на доход столько-то тысяч сомов и так далее. Ушуну жазабыз дагы. Бунун жанына ушул мындай кылып жазсаңыздар болот да, 2 дептердин ортосуна, себеби көп бизге жер керек да. Жазып туруп, тоголок кылып айландырабыз, анан жанына эми кружочектер жазып баштайбыз. Бул кружочектерге эмнелер жазабыз? Чтобы ушул максат аткарылыш үчүн мен эмнелерди кылышым керек? Эмне кылсам ушул максат аткарылат? Мисалы үчүн стать директором, да? Директор болуш үчүн эмне керек? Мен 40 кишини компанияга чакырышым керек, мисалы үчүн 40 кишини чакырышым керек. Дагы эмне керек? Мага дисциплина керек. Мага дагы эмне керек? Мотивацияны үйрөнүшүм керек. Психология балким керек. Ушундай эфирлерге катышышым керек. Дагы кандай идеяларды жаза берсеңиздер болот. Директор болуш үчүн же ушундай айлыкка чыгыш үчүн канча товар сатышым керек? Мисалы үчүн балким 500 000 сомдук товар сатышым керек. Аны үчүн аны дальше азыр улантып кетебиз. Ар бирин дагы өзүнчө да жазып чыгабыз да. Дагы кандай эмелер болушу мүмкүн? Азыр мен өзүмдүн да дептеримди карайын, кандай деп жазып турмун. Мисалы үчүн мен биринчи максатым мындай болгон да, заработок мынча 1000 сом деп жазганмын да. Анан ушунун ичинде, мисалы үчүн азыр бирөө айтып кетпедиби? Мен коркууларым бар, ушул коркууларым мага тоскоол болот деп айтты. Демек, ушул коркуулардан арылуу деген бул өзүнчө бир кадам болот да. Демек биз жазабыз коркуулардан арылуу. Дагы эмне? Энергияны көтөрүү, мисалы үчүн себеби бизде энергия көп болсо, биз көбүрөөк иштейбиз, көбүрөөк акча табабыз. Энергияны көтөрүү. Дагы эмне? Жаңы билим алуу. Эфирлерге катышуу. Дагы кандай? Азыр чатка жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн ушул статус ачуу, бир максатты азыр талкуулайлы, чогуу. Же статус ачуу, же мисалы үчүн бир айлыкка чыгуу. Ошол үчүн эмнелер керек? Жазып кетиңиздер. Баарыбыздын эле максаттарыбыз окшош негизи. Адам кишиники, баарыбыз эле жакшы жашагыбыз келет. Ошондуктан мындай бөлүшүп, азыр чогуу эметсек, көп идеялар келет да. Дагы кандай?
Обучение продажам. Сатууну үйрөнүү, балким сатуу сабактарын көрүү. Кимден сабак окушум керек? Ошолорду жазсак болот. Кайсы китепти балким окушум керек? Кайсы планды түзүшүм керек? Кимге барып сунушташым керек? Балким Instagram ачышым керек. Балким YouTube ачышым керек, туурабы? Клиенттерди табуу үчүн жаңы адамдар менен таанышышым керек. Балким бир встречаларга барышым керек. Мен азыр силерге эми сунуштап атам, бул менин ойлорум да, дагы кимде кандай ой болсо жазып кетиңиздер. Балким реклама беришим керек, Мына мен өзүмдүн эмнелерин окуп атамын. Өзүм мисалы үчүн мен дагы психологиядан консультация берип иштеймин, Мага мындай жеке клиенттер келип жазылышат. Ошондуктан менин бул жерде пунктыларымда мен жазып турмун, Инстаграмды алып барышым керек, Инстаграм аркылуу клиент табышым керек. Демек мен Инстаграм алып барууну үйрөнүшүм керек. Сатуу сырларын үйрөнүшүм керек, Жана дагы Инстаграмыма мага сүрөт, мисалы үчүн жагымдуу, жакшынакай кооз сүрөттөр керек, Аны үчүн мен фотосессия кылышым керек, туурабы? Демек мен ошо фотосессияны дагы бул жерге кадам катары жазамын, Бул инструмент деп жазылып турат, ушул инструменттердин ичине эмне кылышым керек? Майда бөлүкчө мындай бөлүп жазабыз да, дагы кандай кыймыл аракеттерди кылсам мен ушул максатка келе аламын. Себеби эгерде сиз азыр мынтип жатып эле мен ушул максатка келишим керек деп жатсаңыз, эмне кыларды билбейсиз да. А эгерде азыр ушинтип майда бөлүп чыксаңыз, аябай түшүнүктүү болуп калат. Ушул эле дептерде, мисалы үчүн бир эле страницада сизде бир 20дан ашык майда кыймыл аракет болуш керек. Жазып чыгасыз, Анан ушул тапшырманы аткарып бүттүңөрбү же бүткөн жоксуңарбы, айтып коесуздарбы? Дальше кетелиби же бир аз убакыт берейинби? Чатка жазабыз активдүү. Мен сүйлөп атам да, ошондуктан азыр силер жазып бүттүңөрбү же бүтө элексиңер билбей атам. Жазбай атасыңар, значит, бош эмессиңер, Бир аз убакыт керек, макул, все. Пишем, все, тогда. Пишем. Мен силерге пока идеяларды берип турам, силер жазганча. 10 минут, все, хорошо. Идеи давайте, Мен эмне деп жазып турмун, Заработок деген жерге. Здоровье деп да жазып турмун да. Себеби мен мисалы үчүн ден соолугум болбосо, мен чоң максаттарга жете албайм, туурабы? Демек мен чоң айлыкка чыгышым үчүн менин ден соолугум чың болуш керек. Мен ушуну да кошуп жазганмын да. Здоровье деп жаздым. Дальше блог реклама деп жаздым. Себеби мен именно блогтон табам да өзүмө клиенттердичи. Анан блогду эгерде жүргүзбөсөм, клиенттерди кайдан табам деген ой болот. Ошондуктан блогту дагы алып барсам, менин кирешем чоңойот, Андан тышкары Reels деп жазып турмун. Reels'терди көбүрөөк тартышым керек. Работа над речью деп жазып турмун. Себеби менин жумушум ушундай. Эми сиздердики да ушундай чынында. Биз баарыбыз эле туура такыс сүйлөгөндү үйрөнсөк, биздин жумушубузга пайдалуу болот, Ошондуктан работа над речью деп жазып турмун. Курсы ораторского искусства. Обучение деп жазып турмун. Обучение продажам. Мен ушул максатта, ушул кадамдардын баарын аткарганмын да. Дисциплина деп жазып турмун. Дисциплина керек. Дагы бир силерге бир сонун идея берейинби? Эгерде адамда жашоосунда мындай көбүрөөк таарыныч же мындай кыжалаттары болсо, ошолорду дагы кетириш керек адам. Себеби энергиясы ошол жака кетип калат адамдыкычы. Мисалы үчүн, эгерде күйөөңүз менен же жигитиңиз менен, апаңыз менен таарынычта болсоңуз, сиздин энергияңыз ошол жака да кете берет да. Сиз максатыңызга келиш үчүн ошол энергиянын баарын бошотушуңуз керек. Ошондуктан ушул эле жерге кирешеге чыгам деген максаттын ичине мен жазып турмун.
письма прощения деп. Письма прощения жөнүндө да бир күнү балким айтып беремин. Письма прощения бул адамды кечиришибиз керек. Биз мисалы үчүн адамдарга таарынып жүрө берсек, мындан эч кандай пайда өзүбүзгө болбойт, ден соолугубузга зыян, жашообузга деле эч кандай пайда жок. Ошондуктан кимге таарынычыңыз болсо, айтылбаган сөздөрүңүз болсо, мындай жаныңыз кейип аткан болсо, ошолорго письма прощения жазабыз. Эгерде кааласаңар айтып кетейин бул техника кандай экенин. Кадимкидей эле кагазды алып туруп эле ручка менен жазабыз. Мен сени кечирдим, мындай кылганың үчүн, сага таарыныч жок, сага ыраазымын деп, анан ойлоруңарды бүт жазып, эмоцияларыңарды чыгарып, аябай тазаланып жыргап каласыңар. Муну аткарсаңар акчага эле эмес, жалпы эле өзүңөрдүн ден соолугуңарга эле пайдалуу. Таарынычтардан арылуу деп жазыңыздар, кошуп коюңуздар. Дагы эмне деп жазып турмун? Проводить курсы, вебинар деп жазып турмун. Техники, например, так. Бул мен өзүмдүн психологияга тиешелүү пунктылар экен, силерге туура келбейт го. Самопрезентация, позиционирование. Ушуну да үйрөнөбүз, Самопрезентация бул эмне? Силер мисалы үчүн компаниянын товарын сатсаңар, ошол компания жөнүндө кантип туура айтып бериш керек, компаниянын артыкчылыктарын, товарлардын, мисалы үчүн биз товар сатабыз да, компанияда. Ушул мисалы үчүн крем. Бул кремдин пайдасы кандай? Жөн эле муну кел сатып ал деп сунуштаган болбойт да. Мисалы үчүн ушул кремди колдонсо, мындай артыкчылыктар болот экен деп жеткире билишибиз керек. Самопрезентацияны үйрөнөбүз. Товарларды презентация кылганды үйрөнөбүз, Дагы эмне, мисалы үчүн бул товардын тоже пайдасы кандай? Ушулар жөнүндө окуп, өзүбүз жакшы билип, анан адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн клиентке жөн эле сатып ал деп, менде уже сатуу сабактар башталып кетти го. Сатып ал деп пихать эте берген туура эмес да, негизи. Адамга эмне керек болуп атат? Сурашыбыз керек. Эмнеден кыйналып атасың? Балким кандай көйгөй болуп атат? Сага кантип жардам бере алам? Балким сен кожаң сухая да, же парфюм керекпи? Адамды уга билиш керек да. Ушундай жөндөмдөрдү үйрөнөбүз. Ушуну да жазыңыздар. Эгер силер ушул жөндөмдөрдү үйрөнсөңөр, силер ушул кирешени көбөйтүү максатыңарга тез келесиңер да. Ошондуктан муну да кошуп коебуз. Силер жазганча крем коюп турайын колума. Мен өзү колум аябай кургак да. Анан ушул кремди коюп турам дайыма. Аида, вам сколько лет? Мне 29 лет. 29 жаштамын, 4 баланын энесимин. Нет, не секрет. Августта быйыл буюрса 30га чыгамын. Дагы ушул эле жерге, дагы силерге идея берейин. Знакомство с новым кругом деп жазып турмун. Себеби дегенде, биз жаңы круг, бизге окружение керек, Эгерде биз окружениябызде мындай наалыган, дайыма эле критиканы эле айткан адамдар болсо, биз дагы ошол окружение менен, ошол чөйрө менен жүрө беребиз дагы, өспөйбүз, А эгерде биз өскүбүз келсе, өнгүбүз келсе, ошондой чөйрөгө кошулабыз. Ошондуктан жаңы чөйрө деп да жазсаңыздар болот. Жөн эле жаңы чөйрө деп койбостон, мисалы үчүн ийгиликтүү адамдардын санына кошулгум келет деп жазсаңыздар болот. Мен ушуну жаздым. Менде ушул жашоодо аткарылганда мен такыр жаңы чөйрөгө туш болгом да, миллионерлердин чөйрөсүнө. Ошондуктан жазып койсоңуздар да болот. Алардын арасында жүргөндө силер алардын акчасына кызыкпайсыңар, силер алардын мышлениясына, энергиясына, ошол состояниесине да кошуласыздар да. Спасибо, классно выглядите, дейт мама 4 детей, да. Кичинекей балам азыр 8 айлык. Так, хорошо, жазып бүттүкпү? Дальше дагы кызыктуу эмелер бар. Жазып бүткөн болсок, бүттүк деп жазып коюңуздар. Же дагы бир аз убакыт керекпи? Реклама через блогеров деп жазып турмун. Вроде все, да? Хорошо, да, давайте дальше пойдем. Дальше еще интереснее будет. Эми кийинки кадам бул эми мындай кылабыз.
силер биринчи страницага жаздыңыздар, максаты анан мынтип кружочектерге инструменттерди жазып кеттиңер. Эми ушул бул биздин эң чоң максатыбыз болуп атпайбы? Эми болсо ар бир инструментти өзүнчө страницага жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге жаздык, киреше 200 000 сом. Азыр мен дептерге да жазып көргөзөйүнчү. Киреше 200 000 сом деп жаздык, балким. Мисалы үчүн анан инструменттердин арасына жаздык, обучение дедик, обучение. Дагы эмне деп жаздык? Дисциплина деп жаздык, дагы там сабак, мотивация, эфир деп жаздык. Туурабы мына? Көрүнүп жатабы? Ушуну жаздык дагы мына инструменттерди. Эми ушул бир инструмент алабыз дагы, обучение деген инструмент алабыз дагы, дептерди переворачиваем и ушул жерге жаңыдан жазабыз. Мисалы үчүн дисциплина. Дисциплина деп жаздыкпы? Мен максатыма келиш үчүн мен дисциплинаны там күчөтүшүм керек, Эми болсо дисциплинаны күчөтүш үчүн эмне кылышым керек? Ошону подробно жазып чыгабыз. Мисалы үчүн эмне керек? Эрте туруу керек, спортко катышуу керек, мотивационный сабак көрүшүм керек. Силер азыр ар бир кадамды дагы майда кылып бөлүп чыгасыздар да, ошондо сиздин азыр мээңерде конкретный план пайда болуп калат. Жөн эле мага 500 000ге чыгуу эмес, мону кылсам ушуга келет экенмин деп түшүнөт да, мечи анан ачып туруп эле, мисалы үчүн кайсы күнү бир күнү отуруп эле эмнеден баштасам болот десеңиздер, силерде уже даяр план болот. Ачып туруп эле, муну кылсам болот экен деп туруп эле баштай бересиздер. Четиненчи муну кылам, анан муну кылам, спортту кылам, эрте турам, Ошентип ар бир инструментти өзүнчө бир дептерге, өзүнчө баракка көчүрүп туруп, ага дагы майда пункттарды жазып чыгабыз. Дагы эмне болушу мүмкүн? Азыр карап чыгайынчы. Мисалы үчүн мынтип жаздык, коркуулардан арылуу деп жаздык. Коркуулардан арылуу үчүн мен эмне кылышым керек? Мен балким бир-эки психологдордун баракчасына катталышым керек, балким бир тренингке катышышым керек, же балким ошол коркуулар эмне коркуулар жазып чыгышым керек. План түзөсүздөр да, ушул коркуулардан мен кантип арылам? Балким мен суроо беришим керек, балким мен психологко кайрылышым керек, Дагы кандай примерлер болушу мүмкүн? Жаңы чөйрөгө кошулушум керек деп жаздыңыз, мисалы үчүн новое окружение. Как мне туда попасть? Анын үчүн мен кантип ошол жаңы чөйрөгө барамын? Мисалы үчүн балким мен ошол чөйрөнү табышым керек, балким менин тааныштар аркылуу ошол чөйрөгө попадать этем, балким мен көбүрөөк встречаларга барышым керек, балким мен жашаган шаарда ушундай кызыктуу бир ийгиликтүү адамдар чогулган событиялар болот, мероприятиялер, ошолорго барышым керек, балким мен Инстаграмдан издешим керек. Ар бирин дагы өзүнчө жазып чыгабыз. Мисалы үчүн ден соолук деп жаздык, мен кирешеге чыгыш үчүн ден соолугум чың болуш керек деп жаздык дагы. Демек өзүнчө бир баракчага ден соолук деп дагы жазабыз. Анан ден соолуктун ичине дагы ушул ден соолукка эмнелер кирет? Балким витамин ичишим керек, бат ичишим керек, балким анализ тапшырышым керек, балким бир жерим ооруп атты эле, массажга кайрылышым керек. Ошондо мисалы үчүн сиз ушул кадамдарды жасасаңыз, ден соолугуңуз чың болот. Андан ары энергияңыз көбүрөөк болот, анан кирешеңизге баттыраак жетесиз, Так, түшүнүктүү эле болуп жатабы? Жазып кайтарым байланыш берип койсоңуздар жакшы болот эле. Суроолор болсо бериңиздер. Рахмат, сонун болуп атат дейт. Калгандар дагы активдүү катышса жакшы болот. Кайтарым байланыш берип, рахмат, сонун дейт. Хорошо. Мен сүйлөп турам, пока силер жаза бериңиздер, Бир где-то 10 мүнөттөй жазабыз. Баарын бүгүн жазып жетишпейбиз, калган эмелерди үйдөн жазасыздар да. Бирок мен азыр айтып сүйлөгөнчө пока жазып туруңуздар. Мотивация бар кезде. Мисалы үчүн мен дагы эмне деп жазып турмун. Мисалы үчүн ошол эле заработок, ошол эле киреше. Кирешеге чыгуунун дагы кандай жолдору бар? Инвестиция деп жазып турмун, Инвестиция бул өзүнчө бир инструмент. Андан ары дагы бир таза баракчаны ачып алып, мынтип уланып кете берет да, бир чоң, андан кийин инструмент бир, андан кийин инструмент эки, ушинтип кете берет. Анан мисалы үчүн инвестицияны дагы өзүнчө жазып чыгам,
инвестицияны мен эмне кылышым керек? Биринчи балким там сабак көрүшүм керек, жөндөн жөн эле инвестицияны кылып баштабайм да. Балким мен инвестиция кылган тааныштарыма кайрылышым керек, балким мен китеп сатып алышым керек, балким мен бир аз акча топтошум керек, балким мен 200-300 доллар там анан ошол 200 долларды табыш үчүн түйүнө жазып коем да, эмне кылам мисалы үчүн. Балким бул айлыгымдан мен бир аз алып коемун, ушинтип конкреттүү майда кадамдарды жазабыз. Анан жөн эле калтырып койбойбуз да, мисалы үчүн ден соолук. Ден соолуктун ичине эмне кирет? Четко жазып чыгасыздар. Анан жаздыңыз, дисциплина же мотивация деп жаздыңыз. Мотивацияга эмне кирет? Мотивацияны да өзүнчө минимум 10 пункт жазып чыгасыз да, ар биринечи, ар бир пунктка азыр, ар бир кадамга дагы 10 кадам кошулат да, ар бир баракчада. Ораторский курсы деп жазасыз, балким жана работа над речью деп жаздым да, анан ошол работа над речью деп жазып туруп, ошонун ичине подписаться на ораторов, ораторлорго катталуу, YouTube'дан сабак көрүү, эмелерди, упражненияларды аткаруу, дикциянын үстүнөн иштөө. Балким мисалы үчүн мен дикциянын үстүнөн иштеш үчүн мен үнүм таза чыгыш үчүн тамекини ташташым керек. Балким бирөө чегеттир, анан ошол тамекинин айынан там үнүм жакшы чыкпай атат. Тамеки таштоо ушинтип кете берет да. Кадамдарды жазып кете бересиздер. Дагы Reels деп жаздыңыз, мисалы үчүн Reels аркылуу жаңы кардарларды тапсаңыз болот. Ушул Reels'ти тартыш үчүн эмне кылышым керек? Өзүнчө бир баракчаны ачабыз, Reels деп жазабыз. Анан Reels тартыш үчүн мага эмне керек? Балким мага телефон керек, балким мага мындай штатив керек, штативди сатып алсам, анан ушуга мен телефонду коюп туруп, сүйлөп, анан Reels жүктөймүн, Демек, мисалы үчүн бир күнү ачасыз дагы, менде план бар, мен штатив барып сатып алышым керек деп туруп, барып акчаңызды именно ошол штативге жумшайсыз, башка жерге мындай коротуп салбай. Дагы эмне керек? Балким мен мобилографияны окушум керек, Reels тартыш үчүн, туурабы? Балким мен контент мейкингди үйрөнүшүм керек. Балким мен бир подружка продюсерим бар эле, ошого чалып, бир-эки мага кеңеш бер деп сурашым керек, туурабы? Эми ар кандай жолдор бар да, ошолорду жазып чыгасыздар да. Жакшылап ойлонуп, мындай шашпай жазыш керек. Силер жаза бергиле, мен дагы сүйлөй берейин. Дагы эмне, мисалы үчүн презентация деп жаздык, товарлар жөнүндө маалыматты туура билишим керек, Анан ушуну мен мисалы үчүн каяктан үйрөнсөм болот, өткөндө мага мисалы үчүн Жипары же Жазгүлө же ссылкаларды жиберди эле. Ошолорду ачып бир күнү мен изучать этишим керек. Изилдеп чыгышым керек. Ар бир видеону көрүп чыгышым керек. Акцияларды балким билишим керек, Балким мен жаңы каталог заказ беришим керек. Же балким мен дагы эмне кандай ойлор болсо болот. Сайтты окушум керек, Ушуларды дагы жазып чыгабыз. Анан дагы кандай ойлор болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, балким мен клиенттерди өзүмө табыш үчүн, например, девичник уюштурушум керек, Эми мындай идея катарычы. Балким мен досторумду чакырышым керек бир жерге, же бир жерге барганда ушул кандай десем, балким ушундай бир встречаларды уюштурушум керек, Именно менин потенциальный клиенттерим келе турган встречаны ойлонуштурушум керек, Мисалы үчүн кандай кылсам ошол жерге адамдар чогулат, кандай кылганда мен ошолорго презентация кыла аламын. Ушуларды ойлонуштурабыз. Кээ бирлер азыр мисалы үчүн онлайн аркылуу аябай жакшы сатышат, туурабы? Балким мен мындай жакшы видеолор тартышым керек, ушул косметикаларды коюп атамын дагы, анан ылдый жагына эгерде ушуларды алгың келсе, мага плюс кой деп жазабыз, же кандай кылабыз. Ушуларды подробно жазып чыгабыз. Силерге дагы 5-10 мүнөт убакыт берейин, Сүйлөй берейинби, мешать эткен жокмунбу? Же бир аз сүйлөбөй турайынбы?
Сүйлөй бериңиз дейт. Хорошо, сүйлөп турайын. Мен 24-жылы мамам келген практикумгачы, биринчи жолу өткөргөндө мамам келип тоже жазат өзүнүн бир максатын. Эмне деп жазган? Мен алтын сатам деп жазат да. Ал кезде Дордойдо иштечү. Анан мен ЦУМ Берен Голдто же ЦУМда алтын сатам деп жазган. Быйыл буюрса февралда ЦУМдан ЦУМ Голд деген жерден место ачып, Дордойдон кетип алтын сатып баштады да. Негизи отзывдар көп эле, азыр как раз силер жазганча бир аз айтып берип турайын, силерге да мотивация болсун. Мен 3 максатым тең, баары тең аткарылган. Мен мисалы үчүн биринчиси акча болчу, экинчиси мамиле болчу, үчүнчү максатым именно ушундай чөйрө болчу. Себеби мен аябай бир кездерде көлдө жашачумун да, анан жалгыз мындай мен Бишкекте чоңоюп, көлгө турмушка чыгып, келин болуп кеткенмин да. Жолдошумдун ата энеси менен жашачумун, ал жерде эч кимди тааныбай, кандай десем, эми аяштарым жок, досторум жок, туугандарым жок болуп, мындай жалгыз жүрүп калганмын да. Анан ошол кезде аябай чөйрөгө муктаж болгом, мындай өзүмө кызыктуу, өзүмө жаккан, приятный чөйрөгө келгим келген да. Анан ошону дагы максат кылып жазганмын. Азыр болсо буюрса ошондой чөйрөлөрүм көп. Шеринелерим бар, кассаларым бар, досторум көп. Ошону дагы жазып чыкканмын. Менин дагы бир ошол практикумга келген клиенткам 2024-жылы мындай деп жазат. Алар деген кандай болгон? Выйти замуж деп жазат да, өзүнүн ошол кезде жолдошу болот, бирок эми алар уже мындай үйлөнгөн, балдары бар, бирок мындай именно официально ЗАГС болгон эмес экен да, и ошону ал кыялданат экен да. И ошону мен айткам, макул жаз деп, ал дагы ошо жазат экен дагы, датасын койбойт да. Датасын койбой эле просто я вышла замуж деп эле жаза берет экен. А мен айттым, нет, срочно дата кой деп айтамын да. Мисалы үчүн 1 жылда же канча жылда деп туруп, анан экөөбүз отуруп алып, мен ага айтам, дата кой деп. Азыр силерге окшоп, ал дагы мен көзүмчө ошол дептерге жазат датасын, мынчанчы число деп. Анан кийин ал мага айтып берет, ошол айда канча 7-8 айдан кийин именно ал жазган кезде, ал мындай примерно божомолдоп эле жазып коет да. Ошол кезде анын ошол баласынын атасы официально жандай предложение жасап, кольцо менен алар путешествиеде жүргөн кез болчу да. Ошол жерден предложение жасап, анан экөө 1 айдан кийин үйлөнүшөт ЗАГСтан. Эми кээ бирлердин максаттары ушундай дагы болот. Мисалы үчүн душа хочет романтики да, тоже имеет право. Бир максаты мисалы үчүн акча болсо, бир максаты дагы башка болсо, а үчүнчүсү ошол я хочу, чтобы у меня были ЗАГС деп айтат да. И ошонусу прям ровно дата менен туура аткарылат. Ошону мага кийин отзыв кылып жазып жөнөтөт да, мен сүрөткө тартып жиберет. Мынчасында прям месяц в месяц аткарылат да. Ошондуктан датасын ар бир эмеге жазып чыгабыз. Так, жаза бериңиздер. Мен дагы өзүмдүн дептерим, бул өзүнчө башка тетрадь. Мен тетрадьтарым көп, мына бул 24-жылында ушуну полный жазып чыкканмын. 25-жылы муну жазгам. Тоже вот, мына карасаңыздар, полный. Бул башка техника, азыр мен аяк жагында ушул техниканы да айтам. Аябай сонун техника. Ушул менен прям полный аткарылат. Бул болсо 25-жылы. Тоже вот азыр ушуну алып барып атам. Тоже полный максаттарга арналган да. Жада калса, мен бүгүн азыр силерге эфир өтүп жатам го. Ушул дагы менин максатымда болгон да. Кадам катары. Мен ушундай эфирлерди өтүп атам деп жазганмын. Мен ушул практикумду өтүп атам деп жазганмын. Мына бүгүн буюрса аткарылып турат, Бул дагы менин өзүмдүн койгон максаттарыма кетип бараткан жолумда, бүгүнкү күндөчү тепкич, мындайча айтканда. Эгерде мен ал күнү максат койбой, ушул тепкичтерди жазбасам, балким биз бүгүн ушинтип жолукмак эмеспиз, Биз ушинтип жаза берсек боло берет. Анан албетте жазып туруп эле мен айткандай тыштап койбостон, ушул дептерди күндө ачып карашыбыз керек. Кандай максат койдум, кандай эмнелер бар деп
кадамдарды аткарышым керек деп карап улам галочка птичка коюп кетебиз да. Мына даже эме деп жазып турмун. Подготовка к ОРТ деп мен экинчи жумушум дагы бар. Психологдон тышкары математика сабагын беремин да. Анан ошондо 25-жылы, жок, муну 24-жылы жаздым да. Подготовки к ОРТ курсы деп жазып турмун. Анан быйыл январда кирип иштегемин ушул жака. Тоже аткарылды да. Ушундай кыялым бар болчу. Математикадан сабак берем. Финансовое мышление. Вот, силерге дагы бир идея. Финансовое мышление. Финансовый грамотность үйрөнүшүбүз керек. Себеби кээ бир адамдар акча табат, анан ошол акчаны туура пайдаланганды билбейт, Ошону да кошуп коюңуздар, сөзсүз. Аны үчүн эмне кылышым керек? Аны үчүн балким китеп окушум керек, балким Брайан Трейси да кандай эме Роберт Кийосаки деген мыкты адамдар бар, инсандар. Ошолордун сабактарын балким көрүшүм керек, туурабы? Жазып чыгабыз. Мына меники финансовое мышление деп жазып турмун. Ушул жерге курстарды жазып турмун. Өзүм да Самара Кеңешованы таанысаңыздар керек, ошонун курстарын көп өткөнмүн. Ошолорду жазып турмун, ошолорду өткөнмүн. Reels деп жазып турмун. 100 Reels тартышым керек деп. Мага мобилограф, Reels деген жерге мага мобилограф керек деп жазып турмун. Мына ушуну мен күзүндө 25-жылы күзүндө жазганмын. Мобилограф керек деп. Азыр мен мобилограф менен иштешип жатам. Чогуу Reels'терди тартабыз да. Мен ошону жазбаганда балким бүгүн андай болмок эмес, Threads деп жазып турмун. Threads аркылуу дагы азыр эметсе болот. Продвигация этсе болот, TikTok деп жазып турмун. YouTube канал деп жазып турмун. Бирок пока YouTube каналда эч кандай өнүктүрө элек болчумун. Эми буйруса Жазгүл эже айтты го, ушул видеолорду YouTubeга киргизебиз деп. Ушинтип эле боло берет экен. Көрдүңүздөрбү? YouTube канал деп жазып турмун. Создать свое женское окружение деп жазып турмун. Биз дагы бүгүн буйруса сонун чөйрө түзүп жатабыз, Ливанте компаниясында. Бүт мындай өнүгөм деген, өсөм деген мыкты айымдар чогулат. Буйруса ушинтип сабактарды жума сайын өтүп турабыз. Катышыңыздар. Башка бул сабактар сиздер үчүн бесплатный, сонун мүмкүнчүлүк. Мага ушу компания төлөп берет акчасын, а сиздер үчүн бекер. Кандай сонун мүмкүнчүлүк? Мисалы үчүн мен ушул эле эфирди 2000 сомдон өтөмүн. Ар бир катышуучу 2000 сомдон төлөп, эфирге жазылып, анан өтөмүн да. Бул жерде сиздер үчүн бекер болуп атат. Ошондуктан ким бир туугандарыңызга запись болот да, жиберсеңиздер болот. Балким апаңызга, подружкаңызга жиберип, мына көр, пайдалуу эфир деп жөнөтсөңүздөр болот да. Эч кандай тыюу жок. Так. Женский вечер деп жазып турмун. Мен баса ушу женский вечерди дагы өткөргөнмүн. Өзүмдүн үйүмдө кыздарды чакырып, ал башка техника болчу, желаниялар жазганбыз да, каалоолорду. Буйруса дагы өткөрөм, может быть, силерди да чакырам, Да, женская комьюнити аялдарга негизи аябай керек. Бул жерде аялдар чогуу эметкенде энергия, аябай энергия обмен болот да. Биз бири-бирибизден энергия алабыз. Айымдар ар дайым мындай чогуу болуш керек. Себеби эркектер дагы энергияны аялдардан алышат. Хорошо, ким аягына чейин отура албай калса, кийин записти көрсөңүздөр болот. Уландысын, Хорошо, рахмат. Жакшы барыңыздар. Ооба, аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бул жерде силер иштейсиздер, акча табасыздар, жана дагы андан тышкары ушундай сабактарды көрөсүздөр. Ошондуктан ким көрбөй калса чакырабыз, Чакырабыз, ссылканы беребиз. Азыр сабак бүткөндөн кийин мен запись жиберемин, сөзсүз. Ошону көрөбүз. Келгиле дагы 5 мүнөт, анан уланталы, анда. Же бүтүп калдыңарбы? Ар бир пункту жазып чыгабыз. Мисалы үчүн даже жана айттым го, фотосессия депчи. Фотосессияны дагы
жазып туруп, анан ал жерге пунктылар жазып турмун да. Анын үчүн мен косметика алышым керек, жазылышым керек, мынча сом керек деп дагы конкретно жазабыз. Так, хорошо. Давайте анда уланталы. Көптөр шашып жатыптыр. Эми болсо дальше муну жаздык. Фиксируем свои ощущения. Кандай эмоция болуп жатасыздар? Жазып кетсеңиздер болот. Азыр убакыттын тардыгына байланыштуу бул эфирден эмес, же чатка, же дептерге жазсаңыз, даже дептерге жазсаңыздар болот. Ушул жерге мен мынтип жазабыз да. Кайра биринчи максатыбызды жаңыдан жазабыз. Мынчанчы число, мисалы үчүн август 2027 мен 300 000 сом айлыкка чыктым деп жазабыз дагы. Мен кандай сезимде болуп жатам, эгерде ушул аткарылса? Что я чувствую? Я чувствую радость, я чувствую гордость. Мен өзүмө разымын, компанияга разымын, же мен азаматмын деп жазабыз. В общем, эмнени сезип жатам? Что я чувствую? 1 мүнөт. Башында балким максат коюп атканда мындай ишеним аз болчу, азыр болсо уже эфирдин аяк жагында ишеним көбүрөөк болот, Ошону жазабыз. Мен ушул максатыма жеткениме там көзүм жетип атат деп жазсаңыз болот, Кандай эмоция болуп жатат, кандай сезимдер, ушуларды жазыңыздар. Элестетип көрүңүз да. Бир мүнөт. Эми болсо, жазган болсок, музыка угулуп атабы, айтып коесуздарбы? Музыка угулуп аткан болсо плюс коебуз. Аха, хорошо. Эми болсо визуализация кылабыз. Баарыңыздар азыр мен сүйлөгөнүм угулуп атат, Баарыңыздар азыр ушул биринчи максатыңыз аткарылды деп элестетебиз. Көзүбүздү жумабыз, шашпайбыз. Ушул күн келди, 1 жыл өттү, арадан. Мынчанчы число, 27-жыл. Мен 1 миллионго чыктым, же мен мындай мамлекетке бардым, мындай статусту ачтым. Элестетебиз. Даана элестетебиз ошол күндү. Жаныңызда кимдер бар? Кандай кийинип турасыз? Кандай сезимде болуп жатасыз? Бир жыл өттү, сиз аябай аракет кылып иштедиңиз. Максатыңызды унуткан жоксуз. Жолуңузду элестетиңиз. Мен ушул жылда эмнелерди кылдым? Эрте турдум, китеп окудум, аракет жасадым, клиенттерге чалдым. Эмнелерди кылдыңыз? Жолуңузду элестетиңиз. Жалкоолукка алдырган жокмун, Ошол статуска чыкканыңызды элестетиңиз. Же кимдики акча болсо, ошол акчаны алып атканыңызды элестетиңиз. Же машина алгандар, машинаны элестетебиз. Эң биринчи максатыбызды элестетебиз. Даана элестетебиз. Эмнени сезип жатасыздар? Жаныңызда кимдер бар? Даана элестетебиз. Погода кандай тышта? Ким жаңы жыл деп жазса, ошол жаңы жылды элестетет. Ким август деп жазса, жайды элестетет. Кайсыл жактасыңар? Кайсыл шаардасыңар же кайсыл үйдөсүңөр?
кандай шамал болуп атат, ошолорго чейин элестетебиз. Колуңар менен машинаны кармайбыз, машинаны жазгандар. Жаныңызда жакындарыңыздар куттуктап жатат сизди. Алар силерди кандай көзү менен карап атат? Сыймыктанып атат. Балдарыңыз, жолдошуңуз, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз. Элестетебиз. Ал акчаны кантип коротобуз? Элестетиңиз. Кандай кыйынчылыктар болбосун, силер артка кайткан жоксуңар. Максатыңарга күрөштүңөр. 1 жыл бою аракет кылдыңар. Өзүңүзгө убада бериңиз, ушул максатка мен жетемин. Ушул сөзсүз болот. 1 жылдан кийин ушул числодо мен ушул максатка жетемин. Балким эртерээк, бирок мен сөзсүз жетемин. Кандай сезим болуп атам? Ыраазычылык абалына түшөбүз. Кимге ыраазысыз? Балким өзүңүзгө. Дагы кимдер жардам берди? Мугалимдер, команда, наставниктер. Жаныңыздарда кимдер болду? Ийгиликке жеттиңиз. Хорошо, молодцы. Потихоньку көзүңөрдү ачсаңыздар болот. Потихоньку возвращаемся. Кандай болду? Чаттан күтөм силерди. Эмнени сездиңер? Кандай сезим болуп атат? Жаза бериңиздер. Балким микрофондон бөлүшөсүңүздөр. Кто хочет? Ага, Redmi on, айта бериңиз. Микрофонду жандырсаңыздар болот. Redmi on. Мурашки от радости дейт. Прям сон болду менде. Сон болду. Офисим, машинам. Ишеним пайда болдубу? Ооба. Максатыңызга жетесизби? Буюрса. Вообще супер, рахмат сизге. Хорошо, рахмат сизге дагы. Дагы ким сүйлөгүсү келип жатат? Давайте, да, 1-2 адам. Бүтөйүн деп калдык. Давайте дагы ким? Давайте бир айым, Чынар айым, Лунар айым, Динар айым. Эң сонун сезимдер дейт. Көзүмдү ачкым келбейт дейт. Ооба, ушул техниканы жасаганда көзүңдү ачкың келбейт, кайткың келбейт. Бирок уже кайтып атканда жаңы сезимдер менен кайтасың, уже мурдагыдай эмес, уже энергия пайда болдубу? Кимде энергия пайда болду? Жазып кеткиле. Слезы счастья дейт. Аябай сонун. Кимде энергия пайда болду? Лето, все в белом, бири-бирибизди куттуктап дейт. Ага. Ооба. Эми болсо, давайте силерге дагы бир техника беремин, анан ушул бойдон, ушу менен аяктайбыз, Так. Бонус техника берейин. Бонус техниканын аты 10 максат. 10 максат мына мен силерге көрсөтүп кеткендей, могул ушул техниканы аткара турган атайын дептерим да, көрдүңөрбү? Күндө жазамын. Бул жерде кандай? Күндө эртең менен турганда бир жаңы тетрадь ачасыздар. Мындан да бөлөк, мындан да тышкары өзүнчө бир тетрадь ачасыздар. Күндө 10 максат жазабыз. Каждый день. Просто көчүрүп жазабыз. Мисалы үчүн, биринчиси
мен мынча доходко чыктым, мынчанчы число. Экинчиси, мен мындай статусту ачтым, мынчанчы число. Дата менен ар бирине дата коюп чыгабыз, өткөн чакта жазабыз, мен уже буга жеттим деп жазабыз. Мен үй сатып алдым. Бул жерде деп жана мен айтып берип атпадым беле, я в центр переехала деп. Ушуну мен күндө жазчумун. Сентябрдан баштап. Аткарылат максаттар. Вот күндө жазабыз. Дальше өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген азыркы учурда силерге керектүү 10 максатты жазабыз. Эртең менен турабыз, кайра эле 5 мүнөт убакыт кетет. Эч канча оорчулук жок, ручканын сыясы кетет. 5 мүнөт убактыңыз турганда эле адат кылып алыңыз, тетрадьты алабыз. Эме деп да жазсаңыз болот. День первый, день второй, биринчи күн, экинчи күн деп жазып кете берсеңиз, өзүңүзгө да мотивация болот. Мисалы үчүн уже день 100 дегенде өзүңүзгө мындай ыраазы болосуз да, уже 100 күндөн бери мен жазып атамын деп. Анан ушул максаттар аябай аткарылат. Анан бул сизге фокуста жүргөндө жардам берет да. Мисалы үчүн унутуп калбай, силер ушул максаттарды күндө жазганда, бул максаттар сиздин подсознательныйыңызга түшөт дагы, анан аткарылат сөзсүз түрдө. Ошондуктан күндө жазабыз. Анан эртеси күнү жазып атканда мурунку күндү мындай карап көчүрүп жазбайбыз да, просто өзүңүздөр кандай сезип, кандай каалап жаткан болсоңуздар ошондой эле жазасыздар. Кээ бир максаттар мындай кээде өзгөрүп кетет, кээ бирлерди унутуп каласыз. Демек ал максат сиз үчүн аябай деле маанилүү эмес. Кайсылар маанилүү болсо, аларды күндө көчүрүп жаза беребиз. Канча күн аткарам деп сурабаңыздар, себеби канча аткарсаңыз дагы ошончолук жакшы. Күндө аткара берсеңиздер болот. Мен азыркы күнгө чейин мына бул дептер түгөндү, мендечи полный жазып бүткөм. Азыр ушуну баштагам. Ушуга жазам максаттарды. Күндө жаза бересиңер. Числону сөзсүз жазабыз. Чоң айлыкка эмес, мындай так жазабыз, жана азыр биз жаздык го. Канча айлык суммасын жазабыз, датасын жазабыз. Ушинтип, бул экинчи техника, муну дагы аткарасыздар. Эми болсо силерге үй тапшырма беремин. Үй тапшырма бул 3 максатты толук жазып чыгасыздар. Бүгүнкү техника боюнча 3 максатты толук жазып чыгасыздар. Бул силердин үй тапшырмаңыз. Анан силерге менден өзгөчө бир белек бар, бонус. Ким үй тапшырманы аткарса, үй тапшырма 2 шагтан турат. Биринчиси бул үй тапшырманы жазып туруп, жазасыздар полный. Анан сүрөткө тартып мага жиберсеңиздер болот. Эгерде эмне деп жаздыңар, бөлүшкүңөр келбесе, мындай видеого тартып койсоңуздар болот. Мына бар депчи. Анан мага жөнөтөсүздөр. Андан тышкары Ливанте деген Инстаграм барго, ошол жердеги любой пост Инстаграмга бөлүшөсүздөр да, отметка кыласыздар. Бул экинчи тапшырма. Ушул 2 тапшырманы ким аткарса, мага жазат. Анан ушул аткаргандардын ичинен мен бир катышуучуга бесплатно 2 сааттык терапия белекке беремин. 2 сааттык консультация. Мен негизи 2 саат консультациям 5000 сом турат. Ошону кимде ким үй тапшырманы аткарган болсо, ошо силердин ичиңерден бирөөнү тандап консультация белек кылам. Жана дагы белектер бар. Ливанте компаниясынан бир аз набор косметики болот. 2-3 орундарга. Мен мындай случайном порядке тандайм да. Анан дедлайн 2-июньга чейин. 2-июнь бул как раз кийинки вторник болот экен. Кийинки вторникке чейин үй тапшырманы аткарып туруп, мага жиберсеңиздер болот. Азыр мен так, ладно, менин номерим бар WhatsApp'та. Мага жөнөтөсүздөр. Анан ушул ким аткарган болсо, кийинки сабакта мен силердин араңардан случайно тандап туруп, жеңүүчүнү аныктайбыз, Ошол. Мен ойлойм, бүгүнкү эфир сиздер үчүн аябай пайдалуу болду деп. Мен видеом кетип калдыбы же кандай болуп калды, таппай калдым. Так, ну ладно, сүйлөй берейин. Отзывдарды күтөмүн, үй тапшырманы күтөмүн. Баарыңыздарга жакшы күн каалаймын. Эртеңки айтыңар менен куттуктаймын. Жакшы туруңуздар. До свидания. Все, сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат.